Кыргызстандын Көмүскөдөгү ири инвестору Хабибулла Абдукадыр. Биз бул киши тууралуу эмнени билебиз? Убагында Раим Атраимов менен чогуу бажы кызматында 700 миллион долларлык финансылык махинация уюштурганы маалым. Бул тууралуу Азаттыктын журналисти Али Токтакуновдун иликтөөсүнөн көрсөк болот. Айыркен Саймаити буга чейинки иликтөөлөрүбүздө сөз болгон 2011-2017 жылдардын аралыгында Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды банк аркылуу чет өлкөлөргө чыгарып кеткен адам. Чыгарылган акчанын басымдуу бөлүгү теги кытайлык бизнесмен Хабибулла Абдукадырдын, анын жакындарынын жана алардын компанияларынын эсептерине түшүп турган. Абдукадырдын үй бүлөсү мынчалык ири кирешени Кытайдан Кыргызстандын аймагы аркылуу Өзбекстанга жүк ташкан Көмүскө карго компаниясынын ишмердигинен таап турган. Аталган карго компаниясы ошондогу кыргыз бийлигинин бажы кызматынын калкалоосу менен монополистке айланган. Абдукадырдын карго компаниясынын кирешеси Кыргызстанга мыйзамсыз киргизилип, адалданып, чет өлкөлөргө агылган. Бирок эң кызыгы Хабибулла Абдукадырдын мамлекет башчылары менен болгон тааныштыгы. Анын Кыргызстандын президенттери менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көрсөк болот. Бул жерде Кыргызстандын мурдакы президенти Алмазбек Атамбаев менен түшкөн сүрөтү жана дагы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына конок болуп келген сүрөтү бар. Ал эми азыркы учурда Садыр Жапаров Хабибулла Абдукадырды ири проекттерге инвестор катары коюп келет. Бул тууралуу Темиров Лайфтын каналынан көрө аласыздар. Хабибулла Абдукадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдукадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдукадырдын компаниясы да Ташкент Trade борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Invest Trade Эркечтам чек ара бекетине жакын жерде ижарага алган.